Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандар. Бүгүн биздин программабыздын коногу биздин парламенттеги Бир Бол саясий партиясынан депутат болуп отурган, кыргызга аттын кашкасындай белгилүү болуп калган мыйзамдардын мыйзамдуу, адилеттүү аткарылышы жөнүндө такыр үнүн баспай дайыма сүйлөп келген эжекебиз Чолпон Жакупова Идиновна. Чолпон Идиновна, эми сиз саясий партиядан келгенсиз, Бир Болдон оппозицияда отурдуңар. Бүгүнкү референдум боюнча акыркы 3-чү окууда дагы бир топ күрөш жүрдү окшойт. Кээде туруп силердин айта турган, дей турган позицияңар ишке көз көрүнө эле одоно бузуулар менен мыйзамда аткарылбай турганында эмнелер ойго келет? Саламатсыңарбы. Эми мен ушул суроого өзүм деле жооп бере албай атам. Себеби деген бүгүн деле 3 саат талкуу болду. Канча мыйзам бузуулар табылды. Айтып турдук. Мен эмес, башка депутаттар да айтып турушту. Бирок күчкө салып эле, көз жумуп салып эле көпчүлүк менен, добуш менен алып кетишти 3-чү окууда. Мен мыйзам жөнүндө, конституция жөнүндө бузулуп атат деп айтсам деле уккан жок. Эми акырында Конституционный палатанын чечиминде окуп бердим. Эми силер өзүңөр окубасаңар, мен окуп берейин деп айттым. Бирок эч ким көңүл бурбай эле азыр күчкө салып эле алып кетип атышат. Эмне деп айтайын? Азыр мыйзамсыз мына референдум жөнүндө мыйзамсыз алдык, кабыл алдык. Азыр мыйзам о назначении референдума бүгүн 3-чү окууда кайра мыйзамсыз кабыл алдык. Эмне деп айтайын? Азыр биздин өлкөбүз, орустар айтат го, не по закону, а по понятиям жашап калдык. Ошо мен айла жок, айтпайын десем деле айттырып атасыз суроолор менен Жылдыз. Бирок ошондой болуп калды. Буга кийин мыйзамдуу парламент келип калса, силерден да мыкты мыйзамдын келиш керек деп кайра конституцияны, кайра референдум жөнүндө мыйзамдарды караса, силер жооп берип калбайсыңарбы баарыңар тең? Мен жооп бербейм, себеби деген баары бир мен добушумду көрүшөт да. Бирок башкалар жооп бериши мүмкүн. Ошондой болсо экен деп ойлоп атам. Тилеп атасыз. Тилеп атам. Ошондой болсо экен. Балким ошондой биз азыр ошондой прецеденттерди түзбөсөк, анда мыйзам бузуулар кечке чейин боло берет. Кайталанып боло берет. Кандай десем, сиз экөөбүз Бакиевтердин системасында дагы митингтерге чыгып жүргөн кишилербиз. Акаевдин да системасын жакшы билесиз. Азыркы күндү көрүп атасыз, депутат болуп. Биз качан ушул мыйзамды сыйлоодо, элди сыйлоодо анын ичинде кандайдыр бир балким биз туура эмес ошол кезде бир кадамдарга барганбыз. Ушунун баардыгы бүгүн эле жаралып калган жок да, же Бакиевтердин системасы баары бир укчу эле сөздү. Азыркы бийлик таптакыр укпай калса керек. Аябай татаал суроону берип атасыз, Жылдыз. Себеби деген эми билесиз, мен Бакиевдин убагында аябай катуу оппозицияда тургам. Канча митингтерге Бакиев кетсин деп тургам. Азыр кээде мен ушул эфирден, кыргыз элимден кечирим сурам. Себеби деген биз сүйлөгөн сөздөрүбүз балким туура, бирок туура эмес адамдарды алып келдик. Туура эмес адамдарды. Эми ким билет? Адам, орустар айтат го, 3 соблазна дейт, 3 соблазна дейт. Огонь, вода и медные трубы, да? Биздин жигиттер, оппозицияда жүргөн жигиттер, сууну да, отту да көрүшкөн. Вот эти соблазны они выдержали. А медные трубы — это власть.
вот ошону азыр көтөрө албай атышат. Багын кыргызча айтканда багын көтөрө албай койду. Багын көтөргөндө киши болот экен, көтөрө албаганда да киши болот экен. Бирок бак тайса жаман да, Бак тайса жаман, туура айтып атасыз. Бирок ошондой мына Аскар Акаевич да бийиктин эң чокусунда отурду. Азыр каякта? Өз жерине келе албай атат. Бакиев эмне менен бүттү. Азыр деле жигиттер канча жолу, бирок адамдын баласы ошондой экен да. Өзүнө келгенде баарын унутуп калат экен. Кээде мен ойлойм, ушунчалык азыр көп кишилер арабызда жүргөн, кедей болуп да жүргөн кишилер азыр байып калышты. Бирок качан тоюшат, мен билбейм. Жыл аз эле болуп атат. Азыр хан сарайларды да биз көрбөгөн, кыргыз жеринде көрбөгөн тамдарды сагылат. Эми тоесуңарбы жигиттер? Эл азыр мындай чын эле байлар да бар бизде, бирок канча кедей адамдар. Өз элиңерди азыр аябай кыйнап салдыңар. Байлар кыйнашты. Мына парламентте, азыркы парламентте чынында бизнесте отургандар көп отурушат. Эми олигархический дейт парламент. Ооба, мындай бай парламенттин биздин кыргыздарга жарашпайт. Биринчиден, экинчиден байлар менен кошо бандиттер отурат. Алар менен кошо ген прокурорлор отурат мурдагы. Бизде шундуктуудай көрүнүштө кээде карап турсаңыз. Ушундан улам жакында референдумдун мыйзамы өтөр менен кетем деген оюңузду мен да уккам. Facebook баракчалардын бардыгы сиздин кетпешиңизди талап кылган өнөктөштөр, тилектештер, бир адилеттүүлүктү сүйгөндөр айтып атса керек. Өткөндө сиз менен сиздин сөзүңүздөн бир нерсени байкап калдым. Жылдыз мен мамлекет үчүн же эл үчүн да мурун мен өзүм үчүн биринчи жасайм кээ бир иштерди. Дайыма өзүм үчүн жасайм деп. Мен бир аз таң калдым эле, бирок сиз жакшы жооп бердиңиз. Эмне үчүн дайыма өзүңүз үчүн жасайсыз? Көпчүлүк үчүн жооп бербейсизби угармандарга? Себеби деген мен орусча айтканда, Жылдыз, я раздвоениями личности не страдаю. Я привыкла быть цельным человеком. И в первую очередь я должна отвечать перед собой и перед собственной совестью. Мына мен аябай, мен көбүнчөсү көп айтам, жоопкерчиликти. Мен аябай жоопкерчиликтүү адаммын. Мына мен элдин доошун алып, азыр парламентте отурам. Рахмат элиме. Бирок азыр зарплата да элдин за счет налогоплательщиков я живу там. Но парламентте отуруп, мына 3 айдан бери чыркырап айтып атам, мыйзамды бузуп атасыңар. Конституцияны азыр тебеленип атат. Андай болбойт. Конституционный соттун чечимин тебелеп атасыңар. Андай болбойт деп. Бирок сен өзүң көпчүлүктүн доошун ала албасаң парламенттин ичинде. Угушат. Бирок чечим келгенде көпчүлүк менен туура эмес чечимди кабыл алып атышат. Эми сен ошо чечимге эч кандай таасир келтире албасаң, анда что такое, мен аябай рационалдуу адаммын да. Я привыкла быть эффективной, результативной. Если от моего работы нет результата, сен кечке чейин чыркырап эле, чындыкты айтып эле, мыйзам жөнүндө айтып атсаң, бирок результат-то не в твою пользу. Я имею разве право сидеть на деньги налогоплательщиков, как картинка? Вот в чем дело. Я просто ответственный человек. Ошон үчүн мен айткам, ошо жаңы конституция референдумда кокустан өтүп калса, кыргыз элим доошун берсе ошо конституцияга, анда мен жоопкерчиликтүү адам болсом, анда мен кетишим керек. Эгер элим, кыргыз элим, биздин жарандар жок, бул конституция туура эмес деп чечсе, мени колдосо, анда менин укугум бар ошо парламентте отурганга. Бирок көпчүлүк кыргыз эл
самое основное, это ж не парламент, эл. Мен пикирим, элдин пикирим башкача болсо, анда я как ответственный человек должна уйти. Поэтому я считаю, что я не хочу раздваиваться. Эртең эле мои избиратели келип айтышат. Мына биз ошол конституцияны туура көрдүк. Сиз туура эмес деп көрүп атасыңар. А эмне себептен сиз парламентте отурасыз деп айтышы мүмкүн. Айтышат. Алардыкы да туура болот. Ошондуктан мен ойлойм, если ты ответственный человек, не надо цепляться за власть, надо отвечать за свои слова. Если твое видение и видение народа не совпадает, то ты должен идти зарабатывать свои деньги в другом месте, но не в парламенте. В парламенте должны сидеть только люди, у которых есть избиратели, и мнение избирателя его, и его личное мнение совпадают. Поэтому ошон үчүн я хочу оставаться в глазах своего народа ответственным человеком. Сиз парламентке келатканда ушу бир бул аркылуу партиянын конфигурациялары түзүлүп аткан кезде сизге сунуш кылган башка да партиялар бар болчу, мен муну жакшы билем. Ошого карабай сиз бир бол менен бардыңыз. Анын дагы объективдүү жакшы себептери бар болчу. Сиз эл сыяктуу мандатты $500,000 же $100,000 сатып алган жоксуз. Сиздин кадырыңыз керек болду ал партияга. Эмне болгон күндө дагы кандайдыр бир шарттар айтылган сиз тарабынан. Ошол шарттар аткарылдыбы? Мен ошо партиянын списогуна чын эле сиз айткандай көп башка деле партиялар чакырган. Бирок бир болду эмне себептен мен тандадым. Биринчиден сиз жылдыз бересиз. Мен 10-жылдан кийин мен аябай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн аябай сындагам. Ошондуктан мен же СДПКга же мисалы үчүн ошол эле ата мекенге бара албайт болчусуз. Бара албай болчубуз. Бир бол эч кандай мындай связьдары жок да ошо убактылуу өкмөттөр менен. Экинчи себеп, чынында айтканда мен көрдүм бир болдун списогу аябай күчтүү да. Аябай күчтүү. Бывший. Это все дело даже не в позициях, профессионалдар. Эми бир эле Мыктык Юсуповичту Абдылдаевди айтсам, кандай Эми сөз жок, ал кишинин мындай кандай калибрда экенин биз баарыбыз билебиз, бирок ошону ошол киши түшүнсө абдан жакшы болот эле да, кечирип коңуз. Мен ойлойм, Мыктык Юсупович билет. Бирок биз азыр мына биз айтып атабыз референдум, выбор деп, шайлоо. Бирок азыр шайлоо это чоң базар болуп калды. Чоң базар болуп калды. Ачык эле айтыш керек да. Мына мен мисалы үчүн башка деле мындай көп башка деле партиялар чакырган, не такие известные. Бирок акчалары аз болуп, я прекрасно понимала, рациональный человек, я понимала, что алардын шанстары жок. Ошондуктан мына биз Мыктык Юсупович азыр, я думаю, он знает себе цену. Бирок ал киши өмүр бою ушу мамлекетте иштеп, ал бай киши эмес да. У него нету коррупционных скандалов, он абсолютно честный, но у него нету и таких денег. Чтобы содержать партию, нужны очень большие деньги на выборы. Ошон үчүн ал киши эми ал айта албайт, балким, а мен айтам. Вот он достоин быть президентом по всем параметрам. Тармагы, опыт, все у этого человека есть. У него нет денег. Но он точно так же, как и я, очень ответственный человек. Кечирип коңуз, эгерде адам даяр болсо бардык жагынан, мен кичине башкачараак алайын, балким мен силерде юристтер эмесмин да, мен журналистмин. Акча ал кишинин аркасынан сөзсүз ээрчимек, кыргызча айтканда. Балким өзү коркуп аткан жокпу? Жоопкерчилик алып калам деп.
У нас две крайности, Жылдыз, болуп атпайбы? Бир тарапта нулевые люди. Сүйлөй албайт. Сүйлөсө просто Ойлотоону сүйлөшөт. да. Бирок коркпой эле барып атышат. Мен кыйынмын деп эле. Мен кыйратам, мен кыйынмын деп эле. Башка жакта мында Мыктыек Юсупович сүйлөсө да уккун келет. Аябай мындай ошондой аргументтүү баарын билет. Мыкты кесипкөй, тажрыйбасы шумдук. Да, бирок это же всегда, когда человек очень ответственный, он всегда боится подвести тех людей, которые за ним пойдут. Демек, бир болго Мыктыбек Юсупович барган үчүн мыкты кесипкөйлөр барды деп гана бардыңыз беле? Ошо, да. Бүгүнкү күндө силер эми азыр бир бол партиясы балким позицияга өтөт. Ошого баратат. Балким өтөт, балким өтпөйт. Туура. Эч ким билбейт анысын. Азыр переговоры идут. Туура. Барып калса кандай болот? Барып калса, Сиздин позицияңыз. барып кайса, эми мен позициямды билесиңер. Бир бол фракциясы барса да, мен позициямдан өзгөрбөйм, мен тайбайм. Кетесиз. Мен баары бир кетем. Жок, барса, конституция өткөн сайын мен барам, мен кетем деп айткам. Эми бир бол фракциясы барса да позицияга, мен тайбайм позициямдан. Мен кандай ачык сүйлөдүм. Бир болду эмне жакшы ошол фракцияда. Эч ким бири-бирине мындай кысым жасап, моундай добуш бер деп бизде андай фракцияда мындай жок. Демек, Бири-бирин сыйлашат. баягы шайлоого баратканда ушундай эрежелер эске алынган, ошондой шарт койгонсуңар да. Мен айткам, у меня будет свободный голос, в партию я входить не буду, и на меня давить не будете. Все. И на меня никто не давит. И вообще, везде вот Алтынбек Турдубаевичка рахмат айтышым керек, азыр ачык эле айтайын. Башка фракцияларга окшоп, башка лидерлерге окшоп, бир да жолу Алтынбек Турдубаевич бизге кысым жасаган жок. Моундай добуш бересиңер деп. Фракция проголосует вот так деп мындай кысым жасаган жок бир да жолу. Балким ал кишиге кыйыныраак болуп атат. Себеби деген биздин фракцияда премьерлер, вице-премьерлер, министрлер, мага окшогон оңой кишилер отурган, ага кичине кыйыныраак болуп атат. Бирок мындай кысым жасап же мындай бизге эметкен жок да. Чынды айтып. Бул жагынан эч маселе жок. Аябай сыйадым. Мындайда эмне болгон күндө да фракциянын жетекчилери эркек кишилер, кыргыздарда эми алар ичара көп маселелерди чечип коюшат. Аны сиз деле отуруп парламентте байкап отурасыз. Бирок сиз эми аял кишисиз, эмне болгон күндө да таза чечилишин каалап, сиз жеке өзүңүз барып, анткени конституция, референдум бул өлкөнүн элдин тагдыры менен байланыштуу нерсе болуп аткандыгына карап, жеке ар бир фракциянын жетекчиси менен сүйлөшө алдыңызбы? Мисалы СДПКныкы менен, мисалы Атамекендик менен. Бул маселенин баары СДПК менен Атамекен лидеринин кагылышынан чыкты да. Эми күндө деле Исаша Шыкулович менен Умурбек Токтогулович эмне дешет? Эмне дешет? Эми Чынын айттыңыз, чулпун. Чынында в приватных беседах эми Умурбек Черкешевич Текебаевдин позициясын билесиз. Ал баарыбызга белгилүү. Ал киши против болуп атат. Ал белгилүү. Бакыт Торобаев, Бакыт Эргешевичтин позициясында мына уктуңуз. Омурбек Токтогулович позициясы белгилүү, бирок мен аны менен дайыма мындай сөз болгондо мен айтып атам. Туура жалгыз гана силер ушу республика фракцияда мындай шайлоонун убагында алар айтышкан конституция өзгөртүлүш керек деп. Бирок ошол эле убакта изменение конституции это же не самоцель. Сиз ошол эле убакта сиз айткансыз. Для расцвета бизнеса нужна справедливая судебная система, реформа судебной системы деп. Эми азыр сот системасы жаңы конституция боюнча азыр сот системаны таптакыр эле под администрацией, под политиками же совсем будет. Разве это справедливая судебная система? Ошондуктан это же в противоречие вступает с вашими лозунгами.
Республика ата журт. Республика ата журт деп биз эметип атабыз. Бирок Омурбек Токтогулович очень все время он же Эми ал киши да президент болом деген киши да ошон үчүн. Бийликтин күчүн билет да, бийликтин күчүн. эми мен ал кишинин мен айта албайм. Будет он президентом, хочет он быть. Наверное, у каждого. Назовите мне хоть одного кыргызского жигита, который не хочет быть президентом. Все хотят. Денгель, жетеби, жетпеби, но все хотят. Вот. Но вот, наверное, хочет. Но вместо него я говорить не хочу, Жылдыз, ачык эле айтайын, из этических соображений. Мына Сысой Шошонкулович тоже я разговаривала. И Саша Шошонкулович в приватных беседах он говорит, эми сиз түшүнөсүз да. Мен түшүнүп атам, что кээде мыйзам бузулуп атат. Бирок на меня тоже оказывают давление. Он показывает пальцами, что душат его, да? Эми мен таң калам, даже во времена Бакеева, сколько мы на митингах были с Сысой Шошонкуловичем, да? Туруп берген жигит эле да. Туруп берчи. Эчтекеден коркпой. Эмне азыр болуп калды? Бир эле адамдан эмне болуп коркутуп салды, мен түшүнбөй атам. Кандай жигиттер? Президент ал кишинин досу. Эми достун сөзүн да угуш керек да кичине. Достчулук — это равенство, я так понимаю. Это не взгляд снизу вверх, это взгляд на равных должен быть. Ошон үчүн азыр просто мен айтып атпаймынбы, медные трубы не выдержали. Азыр балдар жыргалчылыкка кичине көнүп калышты, ошондон ажырайын деп, ошондон эле коркуп атышат. Же болбосо, это же, жигиттин гүлү деген, вот парламентте азыр отуруп атышпайбы. Мен кээде эмне үчүн чыдабай кетип, мен айтып атам, кыргыздын жигиттери, силер барсаңарбы же барыңар, көчүп кеттиңерби? Эмне болуп калды силер менен? Эмне болуп калды азыр? Уялышабы угуп? Эми жеке маекте алар айтышат. Туура айтып атасыз деп уялып калышат. А трибунага келгенде эле таптакыр башка сөздөр менен мени кайра эметип атышпайбы? Ошондой болуп атат. Эми ачык эле эми азыр айтып атасыз, вы должны честно сказать деп. Честно я говорю, в приватных беседах один человек, на трибуну выходит совсем другой человек болуп атпайбы? Мен сизди түшүнөм ал жердеги акыбалыңызды, сиздин мүнөзүңүз менен. Азыр сизди экөөбүз сүйлөшүп отуруп айласыздан 2008-7 жылдардагы митинг эске түшүп атат. Ошол митингде жүргөндөн кийинки бир учурларда бир жакшы сөз айттыңыз эле. Мелис Ишимканов, Кубат Байболов, Темир Сариев жана Өмүрбек Субаналиевди мен кандай гана кемчиликтери болбосун, мен абдан сыйлайм баары бир, өзгөчө сыйлайм деп. Ушуңузду кандай түшүнсөк болот? Жылдыз Муслимова тоже өзгөчө сыйлайм сизди. Бүгүн мен ачык айтайын, дайыма вот мына биринчи жолу мен кыргыз тилинде маекке келип отуруп атам. Макул болду. Макул болду. Себеби деген, азыр баары эле билишет, мен кичине орусчаны көбүрөөк сүйлөйм, кыргызчаны көп жакшы билбейм. Ошондон уялып мен чыкпайм кыргыз тилинен. Бирок сизге жок деп айта алган жокмун, Жылдыз. Эмне себептен? Рахмат. Себеби деген мен эч качан унутпайм. 2007 жылы биз митинг болгондо, андан кийин бизди ит менен кууп, газга уландырганда ким калды карапайым эл менен? Ким калды? Мына 3 аял: Асия Сасыкбаева, Жылдыз Муслимова, Чолпон Жакупова. И ошо 4 жигит. Көбүнчөсү бар айтышат, жалгыз гана Темир Аргимбаевич калды деп. Жок. 4 жигит биз менен акырына чейин туруп беришти. Башкалар желектерин жыйнап кетип калышпады беле. Ошондой болуп калды. Ошон үчүн мен билем, ошо жигиттер кыйын убакта таштап кетпейт, Кайра келишкен. Жигитчиликтен тайбайт. Это дорогого стоит. Мен ошондо 2007 жылы газ менен ууланып, анан үйүмө келгенде телевизорду көрүп отурсам, мен ыйлагам.
кадимкидей. Себеби деген мына Алмаз Шашенович ошондо чыгып алып бизди кой деп текени койлор деп айтпады. Ошондо мен ызаланып аябай ыйлагам. Себеби деген Алмаз Шашенович, мы так его уважали. Я же ему так верила. Так верила. Эми башка киши айтса, Жанышы болуу, Курманбек Салиевич башкалар айтса болмок. Жарашмак аларга. Да. Он не должен. Ошондо аябай ызаланып ыйлагам. Себеби деген билесизби, биз газ менен бизди уландарганда көп эч качан мен унутпайм, бир жаш 19-20 жаштагы жигит ушул убакка чейин кулагымдан кетпейт ошо сөздөрү, үнү. Башкалар чыркап баратышат, качып. Эми газ деген биз ыйлап тимеле турбадыкпы. Ошондо ал бала багыш футболкасын чечип, бетин жаап, кыйкырып атат. Балдар, башка жол менен кайра бияка келгиле, коркпогула. Азыр атчандар келет. Коркпогула жигиттер деп ошо кыйкырган бала, а мен ошондо эле билгем, атчандар келбейт. Ошондо ушунчалык мен ыйладым, ошо баланы көрүп алып. Мне стыдно было тогда. Алар ишеним күчтүү болчу да алар. Аябай ишеним күчтүү болчу. Мы же тогда на них всех, на оппозицию. Сиз ишенчүбүз аларга. Мы же на оппозицию молились. Да? Мы молились. Мы готовы были для них, за них в огонь и в воду. Ошон үчүн мен туура сиз айттыңыз. Мен эч качан ушул 4 жигиттин эч качан унутпайм. Ушулар менин ишенчимди, мен ишенгем аларга. Алар аттап кеткен жок. Туура, кийин кызматка бийликке келишпесе дагы, эч кимге жакпаса да аттап кеткен жок. Сиз тарых факультетин бүткөнсүз, Москва университетин. Келип эле ошол биздин университетке сабак берип, улам баягы илимий карьера жасаш үчүн анан кандидаттыгыңызды жактагансыз. Эмне үчүн докторлук жакталбай калды? Биринчиден, экинчиден тарыхчы катарында Кыргызстан балким парламенттик мамлекетке даяр эмеспиз. Эми биринчи суроо. Докторлук. Чтобы стать доктором наук, Жылдыз, надо очень много работать именно в сфере науки. Мен 10 жыл университетте, 15 жыл университетте сабак бердим. Бирок андан кийин мен кеттим. Эмне себептен кеттим? Азыр ойлосом, мен зачем я родилась? Я родилась для того, чтобы быть преподавателем. Ушул убакка чейин мен дайыма жанымда жаш балдар жүрөт, и мне нравится работать. Айрыкча Адилет клиникасы. Да, жалаң жаш балдар. И мага жагат ошо. Бирок билесиңер, мугалимдерде кандай унизительная зарплата. Же пара ала албасаң. Мен пара, я не могу брать взятки. Вот. И ошондуктан же ошо зарплатага жашай албасаң, баары бир сен адамсың да. Жашаш керек, балдарыңды бутка тургузуш керек. Ошондуктан мен кетип калгам колтармактан. А кандидатскийди мен жактагам. Папам өзүм кандидат наук болчу, и он очень хотел видеть меня кандидатом наук. И после того, как он умер, я, честно говоря, защитилась только из уважения к памяти папы, потому что он хотел меня видеть кандидатом наук. Но говорят, что когда студенттерге, аспиранттарга айтат го, пусть вначале ты поработал на этот диплом, пусть этот диплом эми актасын. Сага иштесин деп айтышат го. Моя кандидатская диссертация ни дня на меня не работала. Потому Интересно, тема какая? У меня она была связана с правом беженцев, да, но она была на стыке политологии, права и истории. Бирок ни дня она не работала, потому что я не получала надбавки за эту степень. Мен кетип калгам ошо университетте. Но я спокойна, потому что моя совесть чиста перед памятью моего отца. Вот то, что он хотел, мен просто для памяти, вот у меня этот диплом кандидата наук лежит. А чтобы написать докторскую, и чтобы она была солидная и хорошая работа, надо наукой заниматься всерьез, а не просто так. Мен көрүп атам азыр.
сколько у нас докторов наук и качество этих докторов наук мен көріп атам. Азыр столько же, сколько генералов. Вот какие были, сколько генералов было в советское время, и какой вес был у генеральских звездочек. И сейчас какой вес, и сейчас то же самое и в науке. Сейчас поэтому я не могу так делать. Я считаю, что от того, что я стану доктором наук, Жылдыз, ваше отношение ко мне не изменится. И мое отношение ко мне не изменится. Я как была Чолпон Джакуповой, я так и останусь. Самое главное, чтобы ты в жизни был интеллигентным, знающим человеком. Все. Парламент жөнүндө биз көп партиялуулукка даяр белек. Мына биз айтып атабыз, готовы ли мы к парламентской системе деп. А мы не можем сказать, потому что мы ни дня при парламентской системе не жили. Мы ни дня, вот говорят, у нас слишком много демократии, мы не готовы к демократии. А чтобы сказать, что мы готовы или не готовы, мы пожить при ней должны. У нас же сейчас деланная демократия. Жасалма демократия болуп атпайбы. Биз чекесинде көрө элек экенбиз анда. Бир да күн жашаган жокпуз при демократии. Мына биз азыр айтып атабыз, мы парламентская система. А где решения принимаются? Мына Бакыт Эргешев с трибуны парламента айтпады. Решения принимаются не в парламенте, решения принимаются в другом месте деп айтпады. Ал айткан жок, мен айтайын. Решения принимаются в администрации президента. Добуш кандай бересиңер да, ошо жер чечет. Кандай мыйзамды кабыл аласыңар, ошо жер чечет. Мына биз азыр айтып атышат, 84 депутаттар биз демилгечибиз деп, жаңы конституциясын. Бул калпта, элдин баары билет да азыр. Эми демилгечи өзү ошо конституция, закон, мыйзамдын билбесе, азыр ким азыр кто отстаивает? 2 месяца отдувался Анарбек Касымович Исмаилов. Это уят эмеспи? Кичине намыс деген болуш керек да депутаттарда. Азыр айтып атышат просто жөн эле, но когда начинаешь по статьям их спрашивать, мыйзам мына моундай болуп атат деп, никто жооп жок болуп атпайбы? Уят эле уят. Түрк нускасын таптыңарбы эми? Ким? Конституцияны. Мен Силер талап кылып, апкелчүлөр табылдыбы? Жылдыз, для меня это не очень интересный вопрос. Потому что кто спрятал Конституцию, куда она заняла, это прошлое. Мы же 6 лет прожили по этому варианту Конституции. Я не знаю, подлинник он или не подлинник, мен анысын билбейм. Бирок мы же прожили по этому. Прожили. Меня всегда интересует будущее. Это прошлое. Биз кыргыздар аябай мындай интересный калпбыз да. Мы все время направлены на прошлое. Мы все кылчактайбыз. Арт жагыбызды карабай эле не о будущем мы думаем, а все время о прошлом. И с таким ощущением... Коңуз кыргызда да, орустарда деле бар да, эгерде тарыхты билбесең, аркаңды билбесең, анан алдыга баса албайсың дейт. Жок, билиш керек да. Анысын сөзсүз билиш керек. Өз тарыхыңды билиш керек. Себеби деген тарых, история, это же такая наука, она имеет отношение к будущему и к настоящему. Бирок өнүгүүдө баары сен о будущем тоже должен хоть иногда думать. Не все на свете. Мына биз азыр мына көчмөндөрдүн оюну деп 33 миллион сом доллар тияка салып салдык. Элдикиби, казынаныкыбы? Казынаныкы. Мына азыр биздин биз айтып атабыз, биз билим берүү жөнүндө биз айтып атабыз, азыр все же за счет школ же это сделали. Азыр 80 мектеп курулбай калбады. Жыруйдун акчасы бюджетте. Ошол жака биз билим ошо мектептерге беришибиз керек. А биз эмне кылдык? А мектеп деген эмне? Это будущее. Эми өз балдарыбыздан аясак, бирок бир оюнду 3 күндүк оюнду карайбыз деп жыргап жүрсөк, ошондо биз өнүгөбүзбү? Ну, рациональность же должна быть. Биз
качанга чейин биз мына Манастын урпактарыбыз деп эле кечке чейин сайрайбыз, азыр намысты көргөзө албай атабыз. Качанга чейин эл эмне дейт, башка калктар, башка мамлекеттен башкалар жок, шылдың эмес, биз аларды чакырып алып, ошолорго жакшы көрүнөбүз деп эле ошо 3 күндүк тойду маракесин өткөрбөдүкпү? А биздин балдарыбыз азыр мектептерге бара албай атышат. Ошо кантип болсун? Мугалимдер кетип атат, мектептерден. Мугалимдер кетип атат, эмне себептен? Биз азыр компьютер деп эле калдык. Интернет, анан ремонт школ, анан ограждение школ, заборлорду куруп атабыз. А самое основное, мектеп деген бул мугалим. Мугалимдерге зарплата көбөйтсөк, мугалимдерди кайра жакшы мугалимдерди алып келсек мектепке, ошондо биздин балдарыбыз бирдемени билишет. Ошондо биздин балдарыбыз күчтүү, билимдүү болушат. А биз азыр компьютер ал билимди бербейт. Ошон үчүн основной это учитель. Анткени балдарга комплекстүү түрдө мындай жан дүйнөсүн кошо, мамлекетти, элди сүйүүгө бардык жагынан тарбияланыш керек деп какшап эле атабыз. Эми ошон үчүн мектептерге азыр күчтүү мугалимдерди кайра алып келиш керек. А ошон үчүн зарплатты көбөйтүш керек. Мен бир суроо берейин. Бул балким экономисттин да суроосу эмес, бирок кадыресе гражданин катары атуулдук суроо да. Мен дайыма ойлоном, биз абдан бай өлкөбүз, бизди бир эмес 2 президент талаптоно эле алып кетти. 3-үчүсү убактылуу турду, 4-үчүсү деле жакшы хан сарайларды салып атат. Туура, анын өзүнүн бизнеси бар, Алмаз Шаршановичтин. Бирок бир суроо дайыма мен башымда айланат. Көп эле жигиттерге бердим, бирок мунун айланасында мынтип так жооп бербей кетишти. Сиз азыр бюджетти карап аткан кишисиз. Былтыркы жыл кандай иштелди, быйыл кандай каралып Биз еще биздин комитет каралган жок. Карап элексиңер. Эми парламентке алып чыгылат, баары бир каралат. Айтсаңыз, биздин элди камсыз кыла турган, бизде байлык анан тыйныбыз барбы? Эгерде боло турган болсо, аны эмне түрдө биз толук кандуу пайдалана албай атабыз? Эгерде болбой турган болсо, жок болсо, аны кандай кылып пайда кылсак болот? Анткени мен Кыргызстандын тыйынын каяка кеткенин коен жатагынан чейин билген 2 мыктыдан сурасам, сонун эле болот, багып алсак болот деп гана мыйыгынан жылмайып коюшту. Экөө тең учуп бараткан кушту кол менен кармайбыз деген кыйын жигиттер. Мурдагы депутаттар азыр бирөө отурат сиздин партияда. Барбы? Бизде мүмкүнчүлүк барбы? Тыйныбыз барбы? Эгерде тияка бияка жумшабасак, жанагыдай мугалимдерге бере ала турган, мектептерге жакшынакай бир камсыз кыла турган, саламаттыкты сактоону камсыз кыла турган. Анткени бизде сонунда жаштардын баары сыртта жүрбөйбү? Жана өзүңүз айттыңыз, бала төрөп бизге жакшы улуттун саламаттыгы сак улуттарды бере турган жаштардын баары. Эми бизде байлык бар. Вся же проблема заключается, у нас коррумпированная страна. Все съедается коррупцией. А байлыгыбыз бар. Байлыгыбыз бар. Если не будет злоупотреблений, ошон үчүн жок дегенде бир адам, кто во власти есть, который обладает действительным полномочиями, если он будет заинтересован реально в том, чтобы... Мына Ли Куан Ю. Бир адам Ойноп койду мамлекеттин тагдырына. Все. Все зависит от одного человека. Вот айтып атасыз, биз парламентская. У нас не парламентская страна, у нас как была президентская, так она и есть президентская. Мына бир эле адам, пусть интересуется этой страной. Не отдаст в управление эту страну, окружение своему, 5-6 человекам, да? Алар эле баарын чечип коюшат деп. Пусть он интересуется сам. И пусть он следит за вот этим. Все встанет на свои места. Ошондуктан, до тех пор, пока мы не выберем, не научимся выбирать правильных людей, эчтеке түтпөйт бизге.
эчтеке түтпөйт. Себеби деген мен бүгүнкү күндүн азыр эле айтпадым, тоюшпайт булар. Ошон үчүн бир эле адам нормальный хозяин келсе, все нормально будет. Мен азыр сиздин автобиографияңызды карап отурам. Туулган жериңиз Стрельниково айыл экен, азыр Карашан. Азыркы биздин өлкөнүн президенти Алмаз Шаршенович менен жердешкенсиз. Сиздин атаңыз 15 жыл бою ушул Арашанды башкарып, миллионер колхоз кылган учурунда экен. Деги эле тааныштыгыңыз барбы? Президент менен таанышкансызбы бир? Ушул жөнүндө, айыл жөнүндө ойлонуп, атаңыз жөнүндө сүйлөшүп, мындай сиздин ким экениңизди ал киши жакшы билеби? Билет. Биринчи жолу таанышканда эле ал айткан, менин атам жөнүндө великий был директор деп. Себеби деген чын эле менин атамдын убагында это был совхоз миллионер. Поэтому да, билет. Мен Атаңыз дагы ошол кичинекей Арашанда жакшынакай чоң там салып койду беле? Дача, там. жок, эчтеке жок. Эми менин атам өзү жери Токмоктон да, Сайлык деген жерден, ошол жактан. Бирок Стрельниковода да, өз айылында да тамы жок. У меня отец был настоящий коммунист. Настоящий коммунист был. Менин апам азыркка чейин наразы болот атама, папам. Азыр жок, өтүп кетти. Бирок мына башкаларга окшоп окат жасаган жок деп. Бирок ошол убакта коммунисттер ошондой адамдар болчу. Он был честный человек, ничего не оставил после себя. Но мен Алмаз Шаршеновичти кичинекей кезинен мен тааныбайм, билбейм. Бирок мои родители, мы часто ездили. Его родители, они в Нижнем Саду садовником был его отец. Мы Касыгин, Хошимин, чоң кишилер келгенде, совхоз миллионер, мен атам алып барчу, тосчу ал киши. Ошондо биз ошо Нижний совхоздун эмесине, бакчасына биз алып барганбыз мен кичинекей кезимде. Бирок Алмаз Шаршеновичти таанычу эмесмин. Анын эн атасын да мындай көп, азыр мен кичинекей кезимде да ошон үчүн көп тааныбайм. Бирок менин мамам азыр, папам да аябай жакшы таанычу, мамам да жакшы таанычу, анын эн атасын жакшы таанычу. Бирок мен мындай эме мамилебиз жок да, жердеш деп. Сиз менен таанышканда эстеди беле? Да, мен айтып атпайм Ал кишинин ата энеси да айткан да, сиздин ата энеңиз жөнүндө кимдер болгондугун. Мен айтып атпайм, Алмаз Шаршенович биринчи таанышканда өзү сурады, себеби деген Идин деген аябай мындай редкое же имя, Жакупова деген да, кыргыздар Жакипова же Жакупова деп жазылат да. Ал дароо эле менден сураган, вы того самого Идин Жакуповича дочь деп. Мен ооба деп айтсам, он великий был директор деп айткан. Потому что после того, как мой папа ушел оттуда, совхоз уже перестал быть миллионером, и он потихоньку все разворовывался. А мен папам аябай катуу киши, аябай такой властный был человек, но он всех приучал к порядку. Он сам ничего не брал и другим не давал. И поэтому за счет этого совхоз был миллионером. Жакшы берки тууганыңызды билбейм, бирок мыкты кызды калтырганда атаңыз ошондой тартиби менен. Билбейм. Диновна, сиз экөөсү бири-бирибизге жакшы сөз айтышып атабыз. Мындай бир суроо бергим келип атат. Бизден мыкты жаштар сыртта жүрөт деп жана да айттык. Деги эле биздей эл үчүн, улут үчүн сыртта жүргөн көп жанагы миграция. Это очень опасно. Кандай? И я была одним из 4 жыл мен миграция, главк миграции Минсоцтруда мен чоң бол, директор бол, жетекчи болуп иштегем. Ошон үчүн мен бул проблеманы аябай жакшы билем, түшүнөм. Миграция деген бул часть такой науки, как демография. Демография — это рождаемость, смертность, передвижение населения, вот это здоровье наций, да, воспроизводство наций. Ошо целый комплекс проблем. И ушел ли убакта в Совбез, тогда был Совбез во времена Оскара Акаевича, я писала аналитические справки, я писала о том, что высокая степень, тенденция высокая к внешней миграции
когда для таких маленьких этносов, кыргыздар чакан эле калкта, это очень большие риски для себя несет, потому что есть такое понятие, как біз азыр айтып атабыз, бізде нет проблем с воспроизводством, себеби деген биздин аялдарыбыз көптөрөйт деп. Но кроме количества есть такое понятие, как качество рождаемости. Мы должны рождать качественное потомство, а для этого должны быть условия, это должен быть уход за женщинами. Потом существует такое понятие, как наследственность. Кто уезжает за границу? Жаш балдар, детородного возраста. И, как правило, молодые, здоровые, социально активная часть населения уезжает. Конечно, это таасир кылат, негативные последствия без азыр көрөбүз. Канча балдар азыр эне атасыз, чоң атасы, чоң апасынын колунда. Какие они слабые, недоношенные. Это все сказывается на качестве следующего поколения. Поэтому ошону биздин правительство должно об этом думать, и у него должна быть своя. Мына азыр Россияда, да? Кандай чоң калк, чоң өлкө, и одна из самых главных проблем, которые в сфере безопасности, они говорят, демография. Нация вырождается, не хватает нации деп атышат. Ошон үчүн бизде ошону эми ошо орустар эми бизге караганда аябай чоң калкта. Түрктөр мына чоң калк. Алар деле көп башка өлкөлөрдө ошо калк көп өлкөлөрдө. Германияда, ар бири башка жерлерде жашап атышат. Бирок ошондой чоң калкка мындай негативдүү таасирлер мындай көп, больше позитива, потому что биз болсо акчаны эле көрүп атабыз, а как это на популяции сказывается, мы об этом не задумываемся, поэтому правительство должно, у него должна быть своя программа с анализом, как это будет сказываться на будущем. Кыргыз тарыхында, анын ичинде кыргыз саясатындагы кыргыз аялдарынын орду, жүзү кандай болуш керек? Эми башка өлкөлөргө караганда биздин аялдар көп эле саясатта, органах исполнительной власти, местном собрании, көп эле, особенно вот министр юстиции традиционно, да, почти все время, в последнее время женщина, да. Азыр Генеральная прокуратура, сот системада, эсеп палатасы, көп. Бирок это традиционно как-то так. У нас социально активные женщины. Но мен ачык айтайын, я не являюсь сторонницей гендерного этого. Для меня важно, чтобы в политику, в органы власти приходили профессиональные люди и самодостаточные люди. У меня нет такого. Эмки президент сөзсүз аял болсун, же парламентте көбүнчөсү аялдар отурсун. Мына мен көрүп атам азыр. Азыр 30 эмес, андан кемирээк, 16% аялдар отурушат. Бирок көбүнчөсү унчукпай эле отуруп атышпайбы? Жөн эле кол көтөрүп эле. Ошо болбойт да. Ошон үчүн азыр менин коллегаларым азыр мага мындай нааразы болуп атышат. Себеби деген бир интервьюда мен айткам. Мага баары бир. Мага десе жалаң гана эркектер отура берсин ошо парламентте. Бирок саясатчылар, настоящие политики пусть придут, самодостаточные и с характером, которые могут говорить нет. У нас же азыр все боятся сказать нет. Анткени баарынын байлыгы бар да. Ошондо кече күнү мен күлгөм, эми тамаша катарында айтып коеюн. Вчера на комитете биз мыйзам талкуунун убагында мен жалгыз мен гана каршы болуп чыктым. Иса Шишинкулович айтып атат, Чолпон Динне, биз силерге бир ат бердик дейт. Эмне болгон ат десем, леди нет дейт. Мы вас прозвали леди нет дейт. Анда мен тамашалап агай айтып атпаймынбы. Иса Шишинкулович, кичинекей кезимде мага мен апам мага бир сказка, жомок, сказка в стихах была, орус. Про девочку да и мальчика нет.
Эми, знаете, если девочка все время говорит «да», то и отношение к ней соответствующее. Кыргыздын жигиттери, вы не превращайтесь. Эми, даже если девочка говорит «да», уят болуп калат, без конца, если она никому отказа не дает, уят эле болуп калат. Эми, силер жигиттер тоже, хоть иногда ради приличия «нет» деп айтып койбойсуңар башкаларга, кто на вас давит деп айтсам, күлөт. Бирок ошол акыбалга чейин мен жеткирип атпайм. Айтпайын десем да, айттырып атышат. Коркуп атышпайбы? Нет, нет, не могут сказать. Ушу. Ну как это так? Как это так, Жылдыз? Мына эми мен бир жанагы кийинки бизге жетекчи болуп, кийинки президент болуп келе турган кишиде кандай сапаттар болуш керек? Сөзсүз түрдө жанагындай тиги кызматтын тепкичин басып өтүш керекпи? Ошол эле учурда унчукпай отурган, балким кызматтык тепкичтер жок, бир ар жагында бир мыктылыгы бар, дариметинде эмес, туура Кудайдан мөөр басылбаган киши эч качан элдин башына келбейт, ал турган иш. Ушундай болуш керекпи? Сиз бир сүйлөм менен айтсаңыз, кандай кишини издешибиз керек? Я думаю, что эң биринчи намыстуу. Для меня самое главное это дух. Духовитый должен быть человек. Биринчи. Экинчи, мне бы хотелось, чтобы это был просто культурный человек, который может говорить, чтобы бизди уят кылбагандай болуш керек да. Акыркы убакта кээде мен башка кишилерди, кээ бир кишилерди укканда уяласың. Анан этот человек должен быть объединителем нации. Жаратуучулук мүнөзү бар, бириктире турган. Рахмат, Чолпонидиновна. Биринчиден мен сизге менин өтүнүчүмдү жок дебей келип бергениңиз үчүн, анткени кыргызча сөзсүз түрдө сүйлөгөнгө үйрөнүңүз, анткени бул сиздин кыргызча сүйлөп турушуңузду жалгыз эле эл эмес, айланаңызда жүргөн ак көз, кара көз саясатчылардын көбү дагы күтүп жүрсө керек. Ал эми элге сиз кайсы тилде сүйлөбөңүз, эмне болгон күндө да сиз адилеттүүлүктү сүйлөп жаккан кишисиз. Эч кимге тиги бир нерсе суранып же болбосо кандайдыр бир жалпактап анан бир жагалданган мүнөзүңүздү мен көргөн жокмун. Балким ушул мүнөзүңүз менен мага да көп жаккансыз деп өзүмө чечим чыгарам. Ошон үчүн кыргыз тили сизге бир эле нерсе каалайт элем. Ден соолукта болуңуз дагы, анан кыргыз тилин өздөштүрүүнү чычалабай, туура кабыл алып, өздөштүрө бериңиз, анткени сиздин ар бир интервьюңузду, парламенттен сүйлөгөнүңүздү эң чоң негизги сынчы апаңыз болсо керек, ал киши мугалим киши. Ошон үчүн сизди карап отурат окшойт деп ойлойм. Жакын арада эми бул маселени бат эле чечесиз, мага өтө көп капа болбой, кыргыз тилинен барган журналисттерге да макулдугуңузду берип туруңуз. Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү коногубуз Бир Бол партиясынан биздин парламентте отурган, кыргызга аттын кашкасындай белгилүү, өзүнүн адилеттүү, мыйзамды бузбаган позициялары менен таанылып калган Чолпонидиновна Жакупова болду. Урматтуу замандаштар, сиздер менен кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.